Tezden! Tezden! Tezden'i ortala! Yoldaş Başkarmalının başçısı, Isıkköl Oblustuk İçişler Başkarmalının özdük kuramı, koşumça güçtör, jana eldik koşun müçölörü garnizonduk bölüştürüge tizildi. Bayandagan, başçının orunbasarı Militsiyan Polkovniği Bekişev. Erkin tur. Ardagerler, kursantlar, hurmattуу кесиптештер. Биздин өлкөбүздө ушул тапта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2021 жылдын 29 августундагы 370 сандуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча жарлыгына ылайык Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча үгүт иштери кызуу жүрүп жаткан учурда. Саналуу күндөрдөн кийин үгүт иштери толугу менен аяктап, жалпы коомчулук өз тандаган талапкерге же саясий партияга добуш берүү үчүн шайлоого барат. Элдин талабы жана каалоосу менен чыныгы шайлоо өткөрүү үчүн буга чейин бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, добуш сатып алууга, административдик ресурсту пайдаланууга бөгөт коюу белгиленген. Өлкөдөгү чоң саясий маанидеги иш-чараны өткөрүү алдында турабыз. Бул Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосу мурункудан айырмаланып, ар бир округтан жана партиялык преференциалдык ыкма аркылуу шайлоо өткөрүлөт. Элдин жеке тандоосуна шарт түзүлүп, таза шайлоо системасы камсыздандырылгандыгын айтып кетсек болот. Бүгүнкү гарнизондук бөлүштүрүү иш-чарасынын максаты Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосуна даярдык көрүүдө жана өткөрүүдө облустун аймагында коомдук тартипти, жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана таза шайлоо өткөрүү болуп саналат. Тезден! Тезден! Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо убагында коомдук тартипти, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кызмат өтөгөнгө буйрук кылам. Кызмат учурунда мыйзамдуулукту, аскердик жана кызматтык тартипти сактоону, жарандар менен сылык мамиле кылууну талап кылам.